Siz bilet bilіңіз, 1 мүнөттүн ичинде сизге жасалма интеллекттин жардамы менен презентация жасоонун сырларын буга чейин билбей жүргөн болсоңуз, анда жакыныраак келиңиз экранга, биз сиздерге айтып бермекчибиз. Азыркы учурда заман технологиялары өнүккөн сайын, заман инновациялары өнүккөн сайын бизде жашообузда жеңилдиктер боло баштады. Анын бири буга чейин биз жасалма интеллекттин жазуу түрүндө жооп берген варианттарын талкуулап келген болсок, бүгүнкү сабакта сиздер менен биз жасалма интеллекттин инновациялар жаатында презентация жасоо платформасы менен таанышабыз. Бул платформанын аты Gamma. Gamma программасына биз кантип регистрация кылып киребиз? Ал үчүн биз Google'га кирип алышыбыз керек. Google'га кирип Gamma деп издесек, издөөчү жакка Gamma деп издейбиз. Англисче мынакей экранга чоңойтуп койдум. Gamma деген приложениянын ичине киребиз. Азыр меники регистрация болгондуктан сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн бул жактан чыгайын. Караңыздар. Ушундай болгон бөлүк чыгат. Эгерде сиздер Яндекстен кирип аткан болсоңуз, бул жакка электрондук поштаңыздарды жазасыздар да, пароль придумать этип кирсеңиздер болот. Жок, мен мындай эле кирем десеңиздер, через Google аркылуу киребиз. Через Google'ды басабыз. Бизге бул жактан платформа чыгарып берет. Сервис занят болуп аткан окшойт. Мынакей через Google'ды басабыз. Интернет бир аз слабый болсо ушундай болуп калат. Через Google'ды баскандан кийин сиздерди ушундай автоматтык түрдө регистрацияга алып кетет. Эгерде экранда бир кандайдыр бир дагы бир башкача бөлүктөр камтылып аткан болсо, ал жака сиздер учитель и кайсыл жактан бул платформа боюнча тааныдыңыздар, бир бөлүктү тандап, кана регистрация кылып кетсеңиздер болот. Gamma программасы сиздерде англисче платформа, эгерде англисче болсо, мышканын оң каптан басасыздар да перевести на русскийге коюп, өзүбүзгө керектүү тилде коюп алабыз. Жаңы платформа түзүш үчүн создавать новое деп турат. Создавать новое дегенди бассаңыздар эле сиздерде ушундай болгон платформа чыгат. Эгерде эң биринчи киргенде эле ушундай платформа чыгып калса, мынакей дом деп турат. Home дегенди басып койсоңуз, ушундай болгон бетине барат. Анан бул жактан создать новое дегенди басабыз. Баскандан кийин мынакей популярный генерировать деп турат. Ошону басабыз. Только ушул ортодогун пайдалансаңыздар. Продолжить басабыз. Gamma программасы бизге 10 барактык платформалык презентацияны бекер түзүп берет, андан аркысы платный болуп кетет. Ошон үчүн 10ду басабыз. Сөзсүз түрдө английский деген жагын биз русскийге коюшубуз керек. Русскийди басабыз, русскийди коебуз и бул жака пишите, что вы хотите сделать деген жака тема жазабыз. Тема. Каалаган тема жазсаңыз болот. ДНК. ДНК дедим, создать схему. Азыр бизге 10 барактуу түрдө бөлүк даярдап берди. Бул жака сиз ДНК деп жазсаңыз болот. Башканы жазсаңыз болот. ДНК дедим мен азыр атом деп жазайын. Атом деп жазып көрөйүн. Мынакей атом боюнча мага приложение. Анан продолжайтты басам. Мынакей бул жака бүткөндөн кийин ушундай дизайнды код чыгат. Бизге дизайнды форматын тандаңыз деп атат. Сиз каалаган дизайнды тандасаңыз, балким муну тандайсыз. Мен кара тандагым келди. Караны коеюн. Аурум деп жазылып турат мынакей. Анан бул жакта генерировать деп жазылып турат. Генерировать деп басам. Баскандан кийин бул жакта обновить страницу деп обновить деген ушундай чыгып калса, обновить страницу бир басабыз. Бул эмнеден чыгышы мүмкүн? Интернет жайлыгынан чыгышы мүмкүн. Программа ошибка берип калат, ошондон чыгышы мүмкүн. Кайра эле генерировать деп басып, кайра эле ушул бөлүктөрдү эметебиз, жасайбыз. Анткени бул жакта кайра генерировать деп басабыз. Программа эмнеден ошибка берип калат дедим? Интернет бир аз слабый болуп калгандыктан.
Көрдүңүздөр сиздер азыр мага 1 мүнөттүн убактысында мага презентация жасап берди. Азыр күтөлү. Барактуу презентация жасап атат. Сиздер да сабактарыңыздарда ушундай платформаларды даярдасаңыздар болот. Тилекке каршы азыркы учурда кыргыз тили жок болгонуна байланыштуу мировой тилдер эле бар бул жакта. Сиздер муну Google переводчиктин жардамы менен же болбосо ушул жактан эле кыргызчага которуп PDF түрүндө, PowerPoint түрүндө сактап алууга толук мүмкүнчүлүктөрүңүздөр бар. Алабыз. Же болбосо ушул программанын ичинен эле көрсөтсөңүздөр болот. Поделиться деп турган жактан биз эмне кыла алат экенбиз, поделиться деп турат, делиться деп ошол жактан сиздер бул PowerPoint түрүндө сактап алсаңыздар болот. Андан кийин делиться деп турган жактан копировать ссылку кылып, башка бирөөгө ссылкаларды сактап алсаңыз болот. Же экспортту басып, мындай программа чыгып калсаңыз, обновить страницу кылып коё сөзсүз түрдө. Анткени эмне болуп калат экен, программа ошибка берип койгон, интернет. Экспортту басып, биз эмне кыла алат экенбиз? Муну PDF түрүндө же PowerPoint түрүндө баса алат экенбиз. Мисалы үчүн PowerPoint'ти баса турган болсок, экспорту PowerPoint түрүнө автоматтык түрдө PowerPoint болуп көчүп калат сиздердин компьютерге. Муну загрузки бөлүмдөрүнөн таап аласыздар PowerPoint'тарды көчүп бүткөндөрүн. Азыр интернетти карайлы, көчүрүп атат бизге. Export PPT файл деп PowerPoint. Өчүрүп бүттү. PowerPoint сыяктуу ичине кирип алып, разрешение редактирования деп басып алып, сиздер 11-чи барактын аркысын уланта берсеңиздер болот. 11-чи барактын аркысы улана берет, сиздер өзүңүздөр каалагандай муну жасап, колдоно берсеңиздер болот экен. Көрдүңүздөр, редактирование берип, бул 2-чи барактары, 3-чү барактары каалагандай колдонуп, 11-чи барагын создать слайд кылып, 11-чи барактан баштап түзүп өзүңүздөр колдоно берсеңиздер болот экен. Gamma программасы инновациялар технология методунда аябагандай популярдуу платформалар. Кайра дом дегенди басып койсоңуздар, бул жака сиздер жасаган слайддар, презентациялар түшүп калат, бул жака көрүп атасыздар. Бул платформа мынча убакытта жабылып калат деген жок. Бул жака сиздерге өзүнүн платформалары ар бир эмеге убакыт өлчөмдөрүн берет, бирок азыр сиздерге түзүүгө толук мүмкүнчүлүктөрүңүздөр бар. Жасалма инжелектин жардамы менен слайддарды, программаларды PowerPoint ордуна алмаштырып жасасаңыздар болот. Бүгүнкү сабак жакты деген ойдомун, урматтуу кесиптештер. Жаккан болсо өз ой пикирлериңиздерди комментарийге жазып, биздин YouTube каналга катталып, лайк басууну унутпаңыздар. Ар бир сиздердин колдооңуздар, сын пикирлериңиздер бизди дагы болсо такшалтуунун үстүндө болот. Андыктан кийинки сабактан көрүшкөнчө биздин YouTube каналга катталып, комментарийге кайсыл программаны үйрөнгүңүз келер, ошону жазып койгонду унутпаңыздар. Кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.